Бұл мен Қырғыз терминаторы. Тамаша достор, бұл менің қолымдағы мылтықтар жасалма, тура картондон жасалған. Себеп дегенде азыр студияға чакыра турчу досум бұл мылтықтардың бардық түрлерін билет. Керек болсо көптөгөн түрлөрүн колго өзү сиздер көрүп тургандай картондон жасайт. Мылтықтардың бардық түрлөрүн бизге айтып берүү үчүн ортого Кыргызстаныбыздагы өзгөчө таланты бар досубуз Адилет Бекибаевди чакырамын. Тосуп алабыз достор. Келечектеги жолдош генерал келатат. Адилет, салам алейкум. Баары жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Чек арадан келтасың? Жок, Бишкектен эле. Бишкектен, Бишкектен. Керемет. Адилет, ким менен келдиң биздин студияга? Тайнем менен, чоң апам менен, чоң атам менен, апам, атам. Охо, сени колдоп келген күйөрмандарың абдан көп экен да, Андагы Ким? Нурислам, Навия, Нурсултан, Канат. Алар досторуңбу же туугандарбы? Туугандар. Туугандар, О, сонун. Туугандардан бери Адилетти колдоп келишкен экен. Адилет, эмне болуп буларга кызыгып калдың? Өз мекенин коргош үчүн. Өз мекенди коргош үчүн? Бул Scout Base 1990-жылда ойлоп табылган. Америкада ойлоп табылган. Fire дейт. Бул? Бул эмнеден жасалган? Легодон. Лего деген ушулбу? Мурда кичинекей болгондо ошентип жасаган болчумун. Бунун атылышы пиу-пиу экен, Жок, Glock 18 Америкада деле ойлоп табылган. Бул? Маузер 98К экинчи дүйнөлүк согушта ойлоп табылган. Мындай мылтыктар айылдарда бар го жана. 1935-жылда ойлоп табылган. Бул мылтык 1935-жылда кайсыл өлкөдөн ойлоп табылган? Немецтер. Германия. Германия. Жарайт. Булчу. Бул FAMAS 1970-жылда ойлоп табылган. Бул магазини. Бүт барында эле ошондой. Бул ПК бул 1961-жылда ойлоп табылган. СССРде ойлоп табылган, ал СССР ойлоп табылган. Өзүңө жаккан автомат кайсыл? Өзүмө жаккан бул М4А1. Анан МАК-10, Масленка, анан Калашников. Автомат Калашников. Мына. Эми тааныдыңызбы? Тааныдым муну. Бул Михаил Тимофеевич Калашников ойлоп тапкан болчу 1947-жылда. Бул Калашников автоматына канча ок салса болот? Биринчи версиясында 25 ок салган болчу. Азыркы Калашниковта 30-40 патрон батат. Бул мылтык эң биринчи жылы ошондо каякта пайда болгон? СССРде пайда болгон. Жакшы экен, кызыктуу. Эми болсо автоматты бирге жасайт окшойбуз экөөбүз чогуу, Эмне жасайбыз азыр? Двухстволка ABS М20. Кана, баштайлыбы анда? Макул, азыр. Дүйнө жүзүндө биринчи жолу мылтык каякта пайда болгон? Дүйнө жүзүндө кимдер ойлоп тапкан мылтыкты ошо тарс этип атылгандай? Биринчи дүйнөлүк ал мылтык эмес болчу, бирок мылтыкка окшошкон болчу да, кичинекей пушкачы андай. Ал нога окшошкон болчу, Маузер 98К. Ага окшошкон болчу, ал мындай шариктер менен аткан болчу. Чоңойгондо ким болгуң келет? Чоңойгондо өз мекенин куруп, армияга барып, анан келгенде курулуш компаниясын ойлоп таап, анан үйлөрдү курам. Аскерге сөзсүз барасың, Булардын баарын жасап алып эмне кыласың? Мурда
Аларды саткан болчумун акчаны. Оюнчук кылып досторуңабы? Ооба. Канчага кетти анан? Кебелер 90-го, кебелер 30-га, кебелер 60, 50 сом, О, сомдор. Кайсы мылтыгың эң кымбат? Эң кымбат кайсы мылтык? Мен буну 200-га сатып аткан болчумун. Бирок отменил запрос. Бербей койдуңбу, 200-га? Охо, мына. Калашников. Bunun 200 эмес 300 турат окшойт. Бербе 200-га. Тетинисин 100-га. А бул болсо үнү башкача чыгып атат. Үнү башкача чыгып атат го. Кандай? Карасаң? Футю. Я. Даже игрушечный. Мундай үнү менен албайт. Футю. Жазап бүтөйүн деп калдыкпы? Жазап бүтөйүн дейли. Атыла турган мылтыктарың барбы? Атыла турган? Эко бар. Кайсыл? Тети, люгерди алсаңыз. Люгер, Ал неметет да, как там, бияка кичинекей окту коюп туруп, мондай атат. Маузер 90-каны алсаңыз, ал деле атат. Пулькасы даже бар өзүн, сальто кылып жүрөт деп тети пулькасы. Мынакей. Муну салып атып көрсөң эмне болот? Жок, ал атылбайт. Ого кайсы молбу, ого. Жок. Кана мен атып көрөйүн да. Мен атпа, умай. Эме бассаңызбы? Дагы бир жолу, эки жолу. Оператор байке, кечирип коюңуз. Сизди атайын деп атам. Ошончо аралыкка атат экен. Алыс атып жүрдүм мен. Сен автомат жазабачы, мен чек арага айтып турайын, Бүгүнкү студияга ким менен конокко келдиң? Атам менен. Медербек мырза, ассаламу алейкум. Кош келдиңиздер. Ассаламу алейкум, Самат. Абдан мындай кыргызга керектүү патриот уулуңуз бар экен. Канча жашынан баштап байкадыңыздар ушул курал-жаракка кызыгып баштаганын? Бул негизи балам өнөрлүү аябай. 3-4 жашынан баштап эле пластилинден нардекелер жасайт. Лего чогултат, кооз сүрөттөр тартат. Анан ушу акыркы учурларда картондон ар кайсы автомат менен пистолеттерди өзү эле Google'дан карап, телефондордон карап, ушу интернеттен карап эле өзү жасап атат да. Бизде мындай мугалим жок үйрөткөнгө. Өзү эле ушундай кызыгып баштады. Анан кийин сурасак, ушу аскер кызматы болуп, армияга барам деп, чек араны коргойм деп, ушундай аябай патриот жигиттерден болуп атат. Баракелди. Оюндун ордуна ушундай сонун нерселерди жазап атса, баланын кыялдагысын Кудай таалам берет дейт. Кандай нерсе кыялданса ошонун баардыгы кабыл болот экен. Балаңыз буйруса, өзү ойлогон кыялына жетсин, мекенибизди коргогон мыкты жигиттерден болсун. Сизге рахмат. Кагаздан октор жазалды. Эми Атлетикос. Охо! Кол чабуулар болсун. Атлет, сен чындап мыкты жигит экенсиң. Биздин студиябызга жөнөкөй балдар келбейт. Сен болсо минтип автоматтарды өз колуң менен жасап, келечекте Кыргыздын чек арасын коргой турчу жана биздин мамлекетибизге, чек арабызга ушундай мылтык автомат ойлоп табуучу жигит экенсиң. Мен сага сөзсүз түрдө белек бергим келип турат. Сен мыктысың, долбоорунун өзгөчө белектери. Сага Атлет, бул жон баштык. Сага Рахмат. Кармайбыз. Рахмат. Планшет. Рахмат. Чоң рахмат. Жана сен мыктысың, долбоорунун эң башкы статуэткасы. Сен чындап мыкты экенсиң, Атлет. Атлет, келечекте Кыргыздын генералы бол. Жолдош генерал, сак саламатта барыңыз.
Сен мыктысың, долбоору.